Kırgız elim bu Ораз айымга кайрылып кетет. Карындашым коркпо. Зекти зек дейт. Мен айтам. Мен коркпойм. Бул бандитинен деле, вор законунан деле, черныйынан деле, красныйынан деле. Мен атым Бекиев Эмил Маликович болот. Сага бир чачың түшө турган болсо, менин номерим жазып алсыз. 8977 447 92 58. Кайсы күн болсо, кайсы саат болбосун звонок кыл. Мен Москва шаарында болом. Кыргызстанга куда каласа барам. Мына азыр выборлар өтсүн. Куда каласа президенттик шайлоону таза так өткөзүп алсак, 30 жылдан бери көрдүк го эмне кайсы акыбалга алып келгенин. Бул бийликтерди Бакиев, Акаев, Атамбаев, Жээнбеков. Эми бунун убактылуу зектердин бийлиги эми көрүп атабыз. Мен айтып коеюн. Зекти зек дейт, акты ак дейт, караны кара дейт. Коркпогун такыр. Ана мен Адахан Мадумаровго кайрылып кетет элем. Адахан Кимсанбаев дескирак болуп кичине. Эми билбейм. Мен сиздин ордуңузда болгондо бандиттер менен кандай күрөшөт? Бандиттер менен бандитче кылып, бандит катары күрөш керек да. Бандиттер менен кандай күрөшөт? Бандиттин кылганын өзүнө кылыш керек да бул бандиттергечи. Коркпоңуз, аркаңызда элиңиз бар, сизди колдогон элдериңиз бар. Дагы Кудай билет кимдин пешенесине жазган президенттик. Бирок ак шайлоо болсо мен ишенем сиздин өтүшүңүзгө. Мен өзүмүн атыман, апамын атынан сизге менин голосум бар. Куда калса Москва шаарында шайлам, кече барып временный учетко, консулский учетко турайын деп бардым эле, сүрөтүм жок болуп калды. Эртең куда калса убакыт болсо барып өткөп, куда калса утабыз. Кыргызстан элинин эң таза, эң ачык, айкын, акылдуу оратор Кыргызстандын Средняя Азия боюнча арстаны сиз болосуң. Ачык президент болсоңуз куда каласа. Анан Текебаевдин мандаты боюнча Текебаев Өмүрбек Ширкешевич Бакиевди жеди, түгүнө жетти. Акаевдин түгүнө жеткен, Атамбаевдин түгүнө жеткен. Эми бул Садыр Нуркожоевдун түгүнө эми билем, жетет ол, мен билем онучу. Просто Садыр Нуркожоев түшүнбөйт окшойт бир нерсеничи. Мен как саясий серепчи айтып коеюн, Садыр Нуркожоевдун политический аренада хромой утка мындай айтайын. Эми кантип болсун зек, эми кап болбосун. Эми адамдын баягы тийишип сүйлөгөн жерим жок. Түрмөдө отуруп чыккан 2 жолу соттолгон адам келип туруп бир чоң 6 миллион элдин башына келип калат. Мен түшүнбөйм ушул нерсегечи. Экинчиден, мына адамдар жүрөт, бизде өзү баягы жомоктогудой, Кыргызстан жомоктогудой жашоодо. Президент барып туруп зек болот, зек барып туруп президент болот. Бул жаратылышта мындай биринчи бизде болуп, бизден башка жерде болбосо керек го. Бирок мен айтып кетерим, адамдар 20 жылдап илгери жаш кезинде соттолуп, анан соттолгон 20-40 жылдан бери соттолгон жок кыла берет. А биз Кыргызстанда бир күндө соттоп, бир күндө актап койгон. Бул кандай сот болот? А эркек экен мындай нормально соттошуп, ошо жылдап процесстерден өтсүн, анан элге чыгып айтсын, мынандай болду, соттоштум, мен акталып чыктым. Моралдык укугу да жок болчу да. Мен чын айтам, Садыр Нуркожоев боюнча. Мен унчукпай жүрдүм эле, кече Ораз айымга ушу баягы кече септерде жүрөт, ушу бирөө угроза кылган окшойт. Бандиттерби, кимиси. Ушу бандиттерди айтып коеюн. Чорныйың болосуң, красныйыңбы? Мен кызыктырат магачы. Мен красныйын да признавать этпейм, чорныйын да признавать этем. Любой. Мен керек болсо мына вор закон Батукаевди апарайын деп атам. Мен куда каласа пландарым бар азырча. Куда каласа мен апарам Батукаевдичи. Мен азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Же өлүгү барат, башы барат, же өзү барат да. Мен ачык эле айтам, мен эч кимден коркпогон адам, бир Кудайдан корком. Кыргызстандын келечегин ойлоп турган болсок, адашпайлы. Бул силер айтып, Садыр Нуркожоев силер ойлогондой адам эмес.
силер ойлоп атасыңар, фанат кылып. Кечегинде жүгүндүлөр Садыр Нуркожоевдун фанаттарына да кайрылып кетейин. Мен айтып коеюн. Кечегинде 3 жыл мурун Садыр Нуркожоевдун түрмөдө мойнун кескенде силер каердеңер эле? Ошону айтыңарчы. Түштөн кийин чыгып алып, азыр чыгып алып, Садыр Нуркожоевич эле ушундай алтындан Кудай бербирди. Уят кичине. Уят болот, ончолук. Фанат болбогула. Фанат боло турган болсо, ата-энеңерге кызмат кылганга фанат болгула. Бул эми менин оюм, жеке оюм. Мен Садыр Нуркожоевди айтып коеюн. Мен баягы түрмөдө отуруп чыкканда, баягы мен ойлодум эле Садыр Нуркожоевич өзүнүн ошибкасынан сабак алды депчи. Оказывается, нет. Баягы орустар айтып коет го, чужой, умный учится чужой ошибке, а дурак учится своей ошибке, не может учиться своей ошибке деп коет. Ошондой болуп калды да. Эми турму башынан өттү. Жалко, мен бул кишиге деле жалко болчу ошол малда. Азыр оказывается, бул киши эми достор алып келип баягы Бакиевке окшоп атат бул да Садыр Нуркожоевиччи.